Достор, силер келип калган турбайсыңарбы? Саламатсыңарбы менин илимге, билимге кызыккан досторум? Силер менен көрүшүп турганымдан аябай кубанычтамын. Балдар, мен бүгүн Маралбек Вагдана силерге Кыргызстандын тарыхы жөнүндө көптөгөн маалыматтарды айтып берем. Достор, азыр бул китеп кандай китеп, эмне үчүн окуп жатат десеңер, бул Кыргызстандын тарыхы. Кыргызстандын тарыхын билбеген адам ал кыргыз эмес деп эсептелет. Ошондуктан мен Кыргызстан тарыхына кызыгып, Кыргызстан жөнүндөгү тарыхтарды изилденип жатам. Достор, анда силерге дагы бир бөлүгүн айтып берсем болбойт. Анткени силер менин жакын досторумсуңар. Балдар, силерге сөздү узартпастан айтып баштайын. Кыргызстан СССР курамынан 1991 жылы 31 августта бөлүнүп, өз Кыргызстан деген наамына ээ болгон. Ал эми алар бөлүнүп чыккандан кийин алар өзүнө гербтерди, тууларды бул Кыргызстан дей турганын кылып, алар өздөрүнө герб, туу жана кийимдерди ойлоп табышкан. 1991 жылы 3 мартта Кыргызстандын туусу ойлонуп табылган. Кыргызстандын туусу кызыл желекте боелгон. Ал анткени биздин атактуу Манас атабыз ар дайым бир кандайдыр согуштарга чыкканда өзүнүн колуна бекем кармап, кызыл бир кандайдыр материалды кармап жүргөн. Ошондуктан биздин туустун түсүн кызыл кылган. Ал эми ал жердеги түндүк менен күндүн нуру турганы, ал эми түндүк бул биздин боз үйүбүздүн, улуттук боз үйүбүздүн, кыргыздар жашаган үйдүн түндүгү болуп эсептелет. Ал эми чекесиндеги 40 нур бул 40 шола деп эсептелинет. Анткени бул Манас атабыз 40 чорону 40 үйдөн топтоп согушка жана болгондугу үчүн туубузду ошондой биздин тарыхыбызга байланыштуураак кылып, Кыргызстандын ушул туусун ойлоп тапкан. Ал эми герби 1992 жылы 14 январда биздин гербибиз негизделген. Ал гербибизде тоолор бар. Ал биздин неге дегенде биздин кайсыл жерге барбагын тоолуу аймактар жана тоолор бөлүп турат. Ал эми ал жердеги суу болсо, ал ысык көлүбүздүн жеке биздин чоң суубуз деп ал жерге ысык көлдүн суусун тарткан. Ал эми ал жердеги Акшумкар бул Кыргызстандын бул улуттук Манас атабыздын жаныбары болгондуктан ал жерге ошондой кылган. Ал эми пахта менен